Экинчи аял. Кээ бирлерин сүйүнткөн, ал эми кээ бирлерин күйүнткөн бир тема. Азыркы күндө кээ бир эркектердин дагы, кээ бир аялдардын дагы бир эле көйгөйү бар. Эркек эптеп эле экинчисин алып алсам дейт. Ал эми аял эптеп эле алдырбай койсом дейт. Напсиге жараша динге жараша напси. Кээ бирлердин назарында экинчисин алыш керек десең, эркектей батырдай көрүнөсүң. Ал эми кээ бирлердин назарында албаш керек десең, чыныгы мырзадай көрүнөсүң. Келиңиздер, акылга салып, табиятыбызга ылайыктуу сезимдерди аралаштырбастан экинчи аял маселесин карап көрөлүк. Эң алгач тарыхтан мисал беребиз. Алыскы тарыхты кое туралы, жакынкы эле тарыхты алып карайтын болсок, көпчүлүк улуу султандар, кол башчылар, баатырлар, лидерлер көп аялдуу болушкан. Мисалга алсак, Имам Шамил өзүнүн аз эле аскери менен бүтүндөй Орус империясын 30 жыл бою титиретип турган. Ал дайыма тоо таштарда, ысыктарда, сууктарда өлүм менен бетме-бет келип, катаал шарттарда жүрүп, 5 аял менен жашаган. Дүйнөлүк акылдын 95%-на ээлик кылгам деген наамга татыктуу болгон, Кулай Тарган Осмон дөөлөтүн 30 жыл бою кулатпай кармап турган Султан 2 Абдулхамид хандын жалпы 12 аялы болгон. Ал жада калса, дээрлик 10 жыл бою сүргүндө жүрүп, 4 аял менен жашаган. Ошол эле кезде Кыргыздын акыркы ханы болгон Рахманкул хан. Ал өмүр бою советтик режимге баш ийбейм деп көп жерлерге качып жер которгон. Алгач Памирге, Памирден Кытайга, Кытайдан кайра Памирге, Памирден кайра Пакистанга, Пакистандан кийин Түркияга качкан. Ал өз жалгыз качпастан 2000дей элин ээрчитип качкан. Бирок ушундай катаал шарттарда, өлүм менен бетме-бет келген абалдарда жашап туруп, 3 аял менен жашаган. Жогорудагы инсандар дайыма чоң проблемалар менен, көйгөйлөр менен алпурушуп жүргөн. Чечилиши оор болгон, мүмкүн эместей көрүнгөн маселелерди чечишкен. Дайыма өлүм менен бетме-бет келишкен. Мойнундагы аманаты өтө чоң болгон. Дайыма стрессте, кыжалачылыкта, депрессияда жүрүшкөн. Ушундай абалдагы эркек түрдүү аялдар менен болгон кезде кудум иштеп калган компьютерди кайрадан өчүрүп күйгүзгөндөй бир абалга дуушар болот. Мээси жаңыдан иштеп баштайт. Натыйжада эртеси күн жаңы туура бир чечимдерди кабыл алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул улуу инсандар ошон үчүн көп аялдуулукка кадам таштаган. Бул инсандар жеке кызыкчылык үчүн эле көп аялдуулукка кадам таштабаптыр. Демек, кандайдыр бир деңгээлде элдин эртеңкиси, мамлекеттин келечеги үчүн дагы ушундай кадамдарга барышыптыр. Демек, көп аял алам деген эркек ушундай бир шарттагы эркек болушу керек. Бирок азыркы күндө мындай эркектер жок койсо. Бирок алардын ордуна кээ бир улуу идеологияны алып жүргөндөр, же болбосо чоң бир бизнести аркалап жүргөндөр бар. Ошол инсандарга бул көп аялдуулук дагы көбүрөөк жарышкандай көрүнөт. Себеби дегенде, чоң идеологияны аркалагандар же чоң бизнести аркалагандар албетте күнүгө чоң көйгөйлөр менен, проблемалар менен бетме-бет келет. Мындай абалда эркектер ошол эле султандардай мээси жаңыдан иштеп, ордуна келип, туура чечимдерди кабыл алууга шарт түзүлөт. Натыйжада стресстен, депрессиядан чыгат. Эгер антпесе эркек же инсульт болуп калышы мүмкүн, же эркектик жактан жарабай калышы мүмкүн. Ошол эле кезде батыш медиасы бул маселени жапайылы пикир, артта калгандык катары пропагандалайт. Аялдардын ошол кызгануу деген назик сезиминен кармап, аны көөртүп жабыртып, коомдо ар түрдүү проблемалардын чыгышына себеп болууда. Негизи табиятка ылайык нерсе биздин табиятыбызга ылайыктуу түрдө кеткени жакшы. Табиятка ылайык деген кандай? Келиңиздер карап көрөлү мындагы. Кээ бир эркектердин табиятына бир аял чынында аздык кылат. Ал эми кээ бир эркектердин табиятына бир аял дагы көптүк кылып калат. Себеби Аллах ар бир адамды ар кандай жараткан. Уруксатты аткарам деп атып, парзды таштап коюудан көрү, парзды аткарам деп атып туруп, уруксатты таштаган артыгыраак түшүнгөн жандар. Азыр заман тынч, жашообуз жеңил. Согуш же ачарчылык да жок. Бүт баары бир гана жок дүйнөсү жок. Болгон ушундай жыргал заманда жашап, комфорттун ичинде кээ бир эркектер ашыкча тамак жеп алып эле өзүнчө кутуруп, мен экинчи аял алам деп эркеликке дуушар болуп жатат деген ой келет. Ошол эле кезде кээ бир аялдар башка көйгөйлөр түгөнүп алгандай бир гана ушул маселеге эле карап туруп, ток чычканга тоң май жакпайт дегендей бир абалга дуушар болуп калгандай. Чечим сиздерде.